болгону, кыйры кеңип ташы өргө кулаган замандар болду. Анда комуз үнү эркиндик менен эрдикти даңазалады. Кыргыз болгону, куюшканы кыйшайып, не бир алаамат күндөрдү баштарынан кечирди. Анда комуз үнү муңдуу чыгып, эл күрсүндү. Сөз менен айта албаганды бабаларыбыз күйгө салышкан. Кейишке чайыган сезимдерин гербездердеги кыл кайрыктарына сиңиришкен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздү кыргыз элинин улуттук музыкалык аспабы, жан жолдошу, сырдашы, 3 кылдуу комузунун тарых таржымалына токтололук деп турабыз. Элибиздеги музыкалык аспаптардын эң эзелкиси, угуучулар арасына эң кеңири тараганы 3 кылдуу комуз. Ал түркүмү жагынан кылдуу чертме аспаптардын тобуна кирет. Комуздун коңур үнү мукам, назик. Комуз өрүк, алмурут, жапайы жыгачтардан карагай, арча, жапайы талдардан чабылган. Өзгөчө жапайы өрүктөн, арчадан чабылган комуз добушунун бийиктиги, шаңдуулугу, чечендиги, бекемдиги, бышыктыгы менен айырмаланат. Комузду негизинен калк шайырлары өздөрү чапкан. Эл арасында улуу комузчулар Мурат Аалы, Карамолдо, Токтогул, Залкар усталар Чалагыз, Айманбеттин чапкан комуздардын үндүүлүгү, чечендиги жана алардын усталыгы жөнүндө ар кандай канаттуу сөздөр, уламыштар айтылып калган. Ал эми комуздун эң биринчи үлгүсү качан жаралган деп ой жүгүртсөк, ал өтө эле байыркы аспап экенине күбө болобуз. Комуз өнөрүндө күүнүн башы камбаркан деп көөнө тарыхта айтылып келет. Байыртан келаткан күүлөрдүн ана башы камбаркан болсо, кыргыз комузу кандай шартта, качан жаралган, кайсы устанын колунан чыккан деген кызыктуу суроолор ар дайым ойлондуруп келет. Комуздун жаралыш тарыхы биздин аталарыбыздын айтуусу боюнча бир замандарда ошол тарых боюнча дагы Хуанхэ деп атап койду азыркы кытайлар өзүнүн тилине ылайыктап. Ал болсо кыргызча Сарыөзөн деген дарыя бар, чоң дарыя, Кытайдын ичинде. Ошол жакта жашачу экенбиз бир замандарда. Мындан 3000-4000 жыл мурда. Хуанхэ дарыясынын боюнда Камбар деген бир атабыз мергенчилеп кетип баратса, сыйкырдуу үнү калат. Бул эмне ушундук үн болду экен деп атайын акмалап издеп тапса, куураган дарактын башынан маймылдын иче куураган бутакка тийип, жарылып, ичегизи бутактын башынан илинип калып, өз жерге кулап түшкөн экен. Ошол маймылдын ичегиси күнгө кургаганда шамалга дирилдеп, жанагы сыйкырдуу дабышты чыгарып жатканмыш. Анан бул сонун берет экен деп анан кийин Камбаркан атабыз ошо маймылдын ичегисин алып келип, жыгачтан көңдөйлөп, аспап жасап, ага ичегин тагып, анан кийин эми албетте башында мындай азыркыдай суюк кайган комуз чабылбаса керек, баягы ошол мергенчилеп жүргөндө көргөн дарактай кылып ичин көңгөйлөп туруп, анан кийин мойнун кармагыдай кылып бир аспап жасап, анан комуз деп атаган экен.
ичегисине кайдан туш келип отурат? Бул олуттуу суроонун оролу да кызыгууну арттырары шексиз. Кыргыздар ооп келген эл да. Тиги 6 айдан бери сүрүлүп келип туруп калган. А комуз качан жырылган, жасалган, чыккан. Кыргыз деген ат менен ошо төрөлгөн аспап да. Ошон үчүн бири маймыл деселе, Кыргызстанда маймыл жок. Тиги тегин териштирип тияктан издешибиз керек да. Ошон үчүн бул маймылдын ичегиси же бир башка канаттуунуку же башка нерсеники аны так айта албайбыз, бирок ошол уламада маймыл катарында айтылып калган. Кыргыз рухунун туу чокусат алган Манас дастанында кабарлагандай, комуз өнөрчүлүгү ошол мезгилде эле эл турмушуна терең сиңип калгандыгы байкалат. Карагай капкак жаптырган комузчудан жүздү алып деген сөз бар. Ал эмес, Айкөл Манас ооруп жатканда кайыңдан чаптырган комузун чертип эрмек кылгандыгы жөнүндө дагы кабар бар. Комузду эр аял, кыз жигит жана кары жаш дебей күйгө келтиришет. Тепке деген көп эм аткарат. Муну артка жылдырып койсоң, комуздун үнү башка чыгып калат. Алдыга жылдырып могу жерге чейин алып келсең, такыр баш күн чыгат, чертсеңчи. Бир бу тепкек да көп роль аткарат. Эгер чертип атканда тепкек бош болуп, капкакка токтобой минтип жылып калса, монтип атканда, анда күү да бузулат, чертип аткан обонуң да бузулат. Тепкектин касиети. Могу 3 кылды кармап туруш керек да. Кыл болсо койдун чегисинен. Арык койдуку да болбойт. Өтө семиз койдуку да болбойт. Биз тагып жүргөн жилка, момундай жибек жиптер такыр окшобой калат ал кылга. Ал кылдын касиети да өзүнчө. Көөдөн. Уну комузчулар ар кандай чабат. Биягын чоңураак кылса күңгүрөп, кээ бирөө биягын чоңураак кылат. Ар түркүн комуздун түрү көп. Мына эки мойну, бул мына эки мына кулактар. Мына ушул кулак менен Кыргыздын бу толгоосу көп. 12, 10, 15, 20га чейин толгоонун түрү бар. Кишинин эле денесинде айтылып атпайбы, сыпатталып. Көөдөнүбүз, мойнубуз, кулагыбыз. Кулак уккандан кийин айтабыз да биз бир немени. Кулак менен угуп алып, анан айтабыз да ошондой эле кулак бол. Ушул толго берет. Биякта айтчу нерсеңди кулак аркылуу толго алып анан чертет. Көрдүңбү? Адамдын эле өзүндөй жаратылышы муну. Мына бир эки жерде кайыш болот. Мынчалык. Куткуну деп коет, жанагы эле куюшкан. Аттын куюшканы болот го, ошо сыяктуу. Аны мунусун куткун деп коет. Куткун байлап койсоң бул үн чыкпай калат бир жерден. Такыр үн чыкпайт. Жөн эле мындай эле болуп калат. Азыр мен бир ошо күүгө ылайыктап, мен ошо кийин ушул жерди коштум да. Тияк чертиле берет, бияк менен дагы. Анан ошон үчүн атайын мен куткун жасабай койгон комуз да бул. Жери тешип коет. Комуздун адамга салыштырсак мурду деп койсок болот. Дем алып, аба кирип ичи үн чыгышына. Дем алып туруп анан сүйлөйбүз да биз. Деп анан дем алып, кадимкидей бу да дем алат. Айтып атам го адам. Жапон элинин атактуу музыка адиси Ли Чан Сан деген адамдын чыгыш музыкаларын изилдөө деген эмгегинде Кытайдын таң империясы тушунда кыргыз комузу Кытай музыкалары менен бирге Жапонияга барып калган. Жапондуктар бул музыкага өтө көңүл буруп, кыргыз комузунун негизинде өзлөрүнүн цугару шамизен деген музыкалык аспабын ойлоп табышкан. Алардыкы да так эле ушундай 3 кыл. Алар да ушундай капрон сыяктуу тартышат, ушул биздин капрон кылдай. Тепкегинин бийиктиги да так ушундай. Анан кийин корпусу болсо, ушу моюну болсо ал чечилет да алар. Чечилип жана чамаданга бөлүнүп эле салынып анан кейс жаап койгондой кылып эле колуна чамадан катары көтөрүп алышат. А биз кайда жүрбөйлүк ушул чехолго кийгизип, анан ушул болгон турпаты менен мына ушундай 1 метрге жакын эме менен 70 см, 80 см болот ушул. Ушул экини бир көтөрүп жүрөбүз да. Япондордун өзгөчөлүгү бизден ушул 3 кылга жанагы мындай калак түрүндө. Биз ошол өзгөчөлүгүбүз ошо барганда ошол жерге колубузду баягы ушул тырмактар менен чертип, пальц манжалар менен черткенде чыгып алып, колдорубузду карап, 3 кыл экен, бизге окшош экен, моюндары деле бирок бизден кичине корпусу узунураак болот алардыкы, мындайынан кармап чертишет.
ошол 600 жылдары биздин доордун 600-500 жылдары Кытайдын императору Японияга императоруна конокко барып, ошол жерден комузчу кызды көргөн экен. Биздин комузду черткен. Япониянын императорунун сарайында. Таң калыштуу. Аякта япондордо комуз жок да азыр. Бирок комузга окшогон инструменти бар. Биздин комуздан чыккан неме азыр чертип жүргөндөр ошол. Ал эми Кытайдын Турпан шаарынан табылган кыргыз комузун архитекторлор мындан 1000 жыл мурун жасалган деп божомолдошкон. Комуз чабыда эң биринчи комуздун материалы жыгачы керек болот, аны тандаш керек. Тандаш үчүн көбүнчө жемиш жыгачтар жакшы үн берет да. 50 сантиметр кылып кесип алабыз, дөңгөч. Диаметри 30 сантиметр болуш керек. Анын кабыгын сыйрабыз. Чанагы деп коет да. Жана ылдый жагы, ошонусу жасалат. Бетине үлгүнү коюп туруп сызып алабыз. Бул чанактын үлгүсү да. Чийгенден кийин кесип алабыз. Дөңгөчтү кесип алгандан кийин тиги кичине станокко барып сүрөбүз. Мындай алып кесип алгандан кийин ушул станокко сүрүп алабыз, эки бетин түздөп. İçini мындай кылып коебуз. Мындай кылып ичин оюп алабыз. Ичин оюп алганда бул уже суу боюнча аз даяр болуп. Бир жай бою кургатпаса кургабайт да, толук кургабай калат, анда жарылышы мүмкүн кийин. Бир жай сушилкада туруп кургагандан кийин мынандай болуп калат. Бул кургагандан кийин муну кайра түздөп сүрүш керек. Бул анча мынча ийилет да. Мындай кайкы жерлерди ушул аспап менен гана сүрүлөт, башка сүрүлбөйт. Могуларды, могундай жерлерди. Өрүк кургагандан кийин аябай катуу болуп калат да. Аспап аябай курч болуш керек, антпесе өтпөйт. Ушундай кылып комуздун формасын келтирип алабыз. Келтирип алгандан кийин мурдакы эле илгерки ыкма менен стамеска менен эле ичи мүнтүп эле жасайбыз. Муну комуздун өзүнүн эмесине карап, кичинекей комуз болсо жукараак кылып, чоң комуз болсо кичине калыңыраак кылып ушуну жасайбыз ичин. Даярдап алгандан кийин мойнун улайбыз мындай кылып. Экөөнүн бул жерин улаш керек, аябай кынап. Бул жерге да мастерство керек, кынап отурушуш керек. Бир суткада эле бекем кармап калат да, бир сутка кармаса эле болот. Андан кийин моюндун үлгүсүн мындай коюп туруп чийип алабыз. Моюнду центрин чыгарып, ана моюнду мындай кылып чийип алабыз. Чийип алгандан кийин ана моюнду жасайбыз. Мондай баштын өзүнчө үлгүсү бар. Комуздун башынын. Аны өзүнчө бу жерге коюп туруп, могул жерин косточка деп коет, могул жерге кылды көтөрүп турган нерсеси болот, ошол келиш керек. Ошону метке коюп алабыз да, анан муну мында да метка бар, экөөнү келтирип туруп, анан баштын эмесин чийип алабыз, баштын үлгүсүнөн. Мойнун жасап, башын бүтүргөндөн кийин косточкасын тагабыз муну. Кылды көтөрүп турган бу жерде теги бар. Мындай кылып башын жасайбыз. Аркасын оюп. Андан кийин ошондой кылып капкактайбыз. Капкакты курап, анан мындай кылып чаптайбыз, мына даяр кылып. Чаптагандан
Капкактын калыңдыгы өтө калың болбош керек, өтө жука да болбош керек. Өзүнүн нормасы бар да. Ошон үчүн капкак термелип туруш үчүн тешип коет, ичиндеги аба чыгып кирип туруш үчүн. Муну кулакты кол менен жасайбыз, ушундай алып бычак менен жасайбыз, өгөө менен убараланып атып ушундай алып жасайбыз. Мунун тешигинин бер жагы кененирээк, бул жагы кичирээк болот да. Ошондо кулак мындай келип токтойт. Нар жака до конца кирип кетип анан шылкылдап айланма болбойт да. Мына комуз даяр болуп калды. Буга эми кыл тагыш керек. Ушул мыкка кыл илинет да. Бул центрда болуш керек, бул жака болуп калбаш керек. Комуздун узундугу менен кылып алабыз дагы. Ишбегин алып жасайбыз дагы. Анан кылды мындай кылып өткөрөбүз. Кулактагы көзөнөкчөдөн өткөрөбүз. Өткөрүп туруп башты түйүп коебуз кылдым. Бул жагын кичине узунураак кылып алабыз комуздан. Жана узунураак кылып алганыбыздын себеби ушул да, чыйратканда кыскарат. Экинчи кылда, үчүнчү кылда ушундай эле болуп тагылат. 3 кылды тең тагып алгандан кийин эми буга тепкегин жасаш керек. Тепкекти станокко мындай заготовкасын жасап алабыз өрүктөн. Мындай коебуз дагы. Анан тепкектин туруп өгөө менен майда араа менен мына кыл жаткан жерлерин майда араа менен кесебиз. Бычак менен кессек мунун чекеси сынып түшүп калат да. Тепкекти тагабыз дагы. Кыл отурган жерлери кенен болуп калбаш керек. Кенен болуп калса зыңылдаган үн чыгып калат. Өзүм өрүктөн чабылсам, капкагым кайыңдан, тепкегим терек, куткунум кайыш болсо, кылым ишегиден табылса, мен сүйлөбөгөндө ким сүйлөйт деп айткан экен комуз элдик уламыштарда. Эл ичинде залкар комузчулардын комузду черткен чеберчилиги тууралуу канаттуу сөздөр, уламыштар айтылып келет. Токтогулдун жасаган комузун шамалга койсоң да ырдап турар эле деп айтылат элде. Ал эми Айтылуу Айманбет үйдүн 3 угунан Турнабайдай suurулма комуз жасачу экен. Залкар комузчу Арстанбек комузчулар менен чертишкенде буту менен чертип жиберип, атаандаштарын жеңип алган экен. Ал эми Мурат Аалы бир эле аспаптын өзүнөн экинчи дагы бир музыкалык аспап домбураны чаап алган деп айтылат. Бүгүнкү күндө дагы улуу муундун учуун улаган таланттар комузда кол ойнотуп черткенине дүйнө эли таң берүүдө. Дегенде эле эл кол чаап баштайт. Бияк калып ийинге ким ойлоп тур, ушуну ойлоп, учурун ойлогондо ушуну карабайсыз. Демен чекеге эмес. Жер. Ушундай алмаштырганда зал ого эле дүркүрөп кол чаап, мындай кандайдыр бир шумдуктуу да бир цирковой бир номер аткарып аткандай көрөт биздичи. Кыргыздын комузу мындай сейрек кездешүүчү, дүйнө жүзүндөгү башка улуттардын аспаптары менен салыштырганда сейрек кездешкен аспаптарга кирет окшойт да. Биздин ата бабалар бүт бардык кубанычы менен кайгы моңун комуздун кылы аркылуу, ушу комуздун добушу аркылуу турмушта айкалыштырып, тууган урукка, эл журтка жеткирип турган да. Ошон менен жуурулушуп биздин калкыбыз өсүп келе берген, билесиз. Байыртадан комуз бул кыргыздын өзүнүн үнү, өзүнүн мына көкүрөктөгү жүрөк кагышы ушундай болуп турмушубузда бүгүнкү күнгө чейин
көнөрбөй келе жатат. Чебердин тийсе колучу, чер жазган мукам добушу, чертилип келдиң байыртан, чечен тил, кыргыз комузу деп Байдылда акын айткандай, кылымдар тогошуп, далай кыйын мезгилдерди артка калтырды. Улуттук көркөм дөөлөттөр саясында көнөрбөгөн 3 кыл комузубуз омоктуу ордун сактап, эгемен элдигибизди даңазалай бермекчи.